ушул театрдын первичный документиндеги забор мына бул. Силердики деп атпайбы? Биз бу жерде же тоша албайбыз алдынычы. Маданият министрлиги бул область, шаар, наоборот кызыктар болуш керек да мамлекеттик объектини сактап калыш үчүн. Облустук Барпы Алыкулов атындагы драма театры коргоого алынган тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар театрдын уруксаты менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Деген менен театрдын артындагы жер кезегинде бир нече адамдарга сатылып кеткен. Маданий мекеменин аянты улам кыскарып, эми театрдын кампасы да бузулуу алдында турат. Мураны бузасыңар деп азыр утулган адамчы. Булар бузасыздар алдын. Мурда биздики болгон 14 метр. Азыр булар документ кылышып алып, биз түшүнбөй атабыз. Мунундан гана биягы иштер турат, 6 метр. Жеринен бери өткөрүп алып, директордун печаты эмес, отдел кадрдын печатын басып кетишет. Театрдын аянты баштапкы абалында 74 сотук деп ченелген. Бирок облус жоюлгандан кийин 2001-жылы мекеме мэриянын карамагына 532 токтомдун негизинде өткөн. Бул документта мэриянын атайын кызыкчылыгынын негизинде түзүлгөнү айтылат. Анткени 608 токтомдо мэриянын балансына берилген 140 объектинин тизмесинде театр имараты да, жер тилкеси да жок болгон. Ошентсе да шаарга өткөндөн бери жерлер сатылып, театрдын аянты 54 сотукка кыскарган. Ушул тапта болгону 48 сотукты ээлейт. Талашка түшкөн 6 сотук жердин чуусу шаардык соттон башталып жогорку сотко чейин жеткен. Стройка курулган жер ары жака 2 метр 70 сантиметр өтүп кетти деген доо менен бүгүнкү күнгө чейин соттошуп жүрөбүз. Сот жогорку сотто каралып бүттү, биринчи, экинчи инстанцияда соттордун чечимин күчүнө калтырып койгон. Ошого азыр коллектив, Барпы театрынын коллективи бул жерге уста салбастан өзүлөрү мээнети менен куруп, эми бүгүнкү күндө сот ушу адрест чечим чыгарганга байланыштуу азыр ушу жогорку турган инстанцияларга бардык каттарды жамааттын атынан жөнөтүлгөн президентке чейин. Биздин алы пожар болгондо суу сакталган да берди. Талаш жаратып жаткан жер тилкеде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулган суу сактоочу кампа жайгашып турат. Мындан сырткары театрга тиешелүү декорацияларды коюучу жайда кызматкерлердин демилгеси менен өздөрү курушкан. Эми бул тосулган дубалдар театрга тиешелүү буюмдар турган кампада бузулушу керек. Анткени бардык инстанциядагы соттор жеке ишкердин пайдасына ушундай чечим чыгарган. 74 сотук болгон болсо, булар мэрияга өткөзүп алган күндөн баштап сатып туруп, бизге 54 сотук деп берип атат. 54 сотук калган деп. Биз бүгүнкү күндө ченесек, ошо 54 сотук да жок да. Азыр где-то бир 48 сотукка жакын гана жер калып атат театрдын территориясычы. Ана мэрди да калып келген биз бу жерге, губернатор дагы келген, өкөтөн келген, келип мен аларга түшүндүрүп айткам. Жалал Абад шаарында жападан жалгыз бир здание маданий очок калды. Калганын бәрін сатып бүттүңөр, эми ушуну сактап калайлы десек, биздин юристтер сиз барып көмөктөшөт, буну алып калбасак болбойт деген. Мэрдин юристи жогорку сотко чейин барды да, биз менен кошулуп барып, төлкө ушул сатылгандыгы туура деп туруп бизге карама-каршы иштеп берди да. Бардык эме да. Анан кечээ биз атайын ушундай эме кылдык эле, мындай Жалал Абадтын жок дегенде эли билсинчи ушуну. Болуп туруп сатып бүтүшүп атышат. Ушуну эл билип койсун, эртеге ушуну дагы мурда иштеп кеткен директорлор сатуу деген сөз болбосун деп. Анан түнү менен уже бар жоктон чалышып, Маданият министрлигинен бери чалдырышып, митингди токтоткула депчи. Эми Маданият министрлиги бул область, шаар, наоборот кызыктар болуш керек да мамлекеттик объектини сактап калыш үчүн. Булар тетрисинче жасап атышат да. Эми бүгүн саат 2-ге мэр чакырган. Мэрге азыр документтерди апарып көрсөтөм. Барпы театрынын жамааты мындай чечимге нааразы. Алар тарыхый жана маданий имараттар корголушу керек деген пикирде. Мындан улам жамаат театрдын артындагы жерлер мыйзамсыз сатылганын, учурда турган кошумча курулуштар бузулбоого тийиштигин белгилеп, кала башчысына кайрылышты. Мэрияда тараптуу жыйын өтүп, маселени эки тарапка тең зыян келбегидей аракеттер менен чечүүгө тийиштүү жетекчилерге тапшырма берилди. Бир айлык срок алышты жетекчилер. Бир айдын ичинде Барпы театрынын забору калып, биз аркага 2 метр 80 сантиметр арка жакта мурун 2008-жылы сатылып кеткен экен да муниципалдык жерлер. Ошолордун жетекчилери менен сүйлөшүп, аркага жылдырып берүү жагын мен азыр колго алдым да. Анан Кудай буйруса, булардыкы деле бузулбайт, алар менен сүйлөшүп калсак, алардыкы деле мыйзамдуу жолду таап туруп, ушул маселени чечип берүүгө мен ортого туруп бердим да.
Жалал Абад облустук Барпы Алыкулов атындагы театрда учурда 70-тен ашык кызматкер эмгектенет. Алар алдыдагы чечим театрдын пайдасына кабыл алынбаса, жогорку бийлик өкүлдөрүнө да даттанмай болушту. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.